Владимир Владимирович Путин. Бирөөнү таң калтыргың келсе, ал үчүн туура жерди табуу эң маанилүү экени айтылып келет. Андыктан Владимир Путин өзүнүн элге белгилүү колдоочуларын Кремлдин эң сонун бөлүгүнө чакырды. Аны көрүү оңой болгон жок. Бирок эмнеге ишарат кылынганы билинип турду. Орус падышалары такка отурган залда Спасибо вам большое за поддержку. Орус президенти өзгөчө сыйлуу конокторуна шайлоодо колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Биз да ал жерге бардык. Кремлдин ичине чанда гана чакырышат. Бул да болсо президент Путиндин өзүнө ишеними жогорулап жатканынын белгисидир. Болбосо батыш бул шайлоолорду жасалма деп четке каккан. Бул Владимир Путиндин жеңиш айлампасы. Өзү гана жеңип чыгууга ыңгайлаштырылган жарыштан утуп чыкканы үчүн Кремлдин башчысы өзүнүн эң таанымал күйөрмандарына рахматын айтып, алардан куттуктоолорду укканына кубанычта болду. Ал эми анын коноктору кеңири сынга алынган шайлоону жан дили менен коргошту. Шайлоо эркин жана адилеттүү өттү деп ойлойсузбу? Менимче биз дүйнөдө эң ачык жана демократиялык шайлоо системасын түзө алдык. Шайлоодо олуттуу оппонент, олуттуу каршылаш болду деп ойлойсузбу? Олуттуу каршылаштын кандай зарылчылыгы бар? Ал эмнеге керек? Эмне үчүн олуттуу оппоненттин кереги жок деп ойлойсуз? Эмнеге ар дайым силердин жашооңор биздин жашоого караганда жакшыраак деп ойлойсуңар? Берген сурооңузду караңыз. Эмнеге силер муну биз кылгандай кылбайсыңар деп жатасыз да? Анткени биз силер эмеспиз. Биз силерди жактырбайбыз. Кремлде Владимир Путин Белгород аймагында болгон окуяларга да токтолду. Аймак Украина тараптан тынымсыз аткылоого туш болуп, жай тургундар арасында каза болгондор көбөйүүдө. Андай аткылоолор Орусия Украинага кол салганга чейин эч качан болгон эмес. Конечно, мы можем ответить тем же. Биз албетте өздөрүнө жараша жооп кайтара алабыз. Жарандык инфраструктурага жана душман бутак алган ошол сыяктуу объекттерге биз да соккура алабыз. Бул боюнча өз көз карашыбыз, өз пландарыбыз бар. Биз аларды ишке ашырабыз. Ал эми шайлоодон кийин Владимир Путин кандай гана пландарды жана чечимдерди кабыл албасын, ал үчүн элден алган мандаты бар экенин айтат.